Мен аялым ушундай тили жаман дейт. Анан ажындай берет, анан түшүнбөйт да ушундай уруш талаш дейт. Анан эмне кылсам мындай аялды мен кетирсемби, кетирбесемби деп кеңешейин деп келдим мен. Азыр эч ким менен эч ким кеңешпейт. Талакты берип коюп анан келип бизден кеңешет. Таксыр 3 талак берип алдым эле. Эмне кылабыз эми, жол таап бериңиз. Ооба, жолу бар дейбиз. Башка күйөөгө тийсин. Ал кое берсе аласыз, кое бербесе каласыз. Ана халас бишти келес деген ошол да. Өлдү биягы. Ошондуктан талак менен ойнобош керек. Мурунку поколенияны жаман деп беребиз. Жакшы жактарын караш керек да, туугандар. Атасы менен кеңешип үйлөнгөн, ажырашса дагы ата энеси менен кеңешип анан кетиришкен, туурабы? Анда дагы бата менен айнанайын эми таарынбай кет, эми келишпей калдыңар, эми эмне кылалы эми? Барган жериңен багайсың эми сага дагы деп үйүнө союп алып, жеткирип, батасын берип, анан кайтышкан го, туурабы? Жеткирип келдик дешип. Азыр өзү билип үйлөнөт. Үйлөнөм дедим, мынакей үйлөндүм деп коюп. Кетирсе да өзү кетирип коет, тетактан эле нары. Кара келин бала. Кетирбейм, мага жаккан жок депчи. Ушундай болбодукпу? Болбосо сахабалар эмне кылган? Сөзсүз түрдө пайгамбарыбыз менен кеңешкен. Андан кийинки башчылар менен кеңешкен. Сөзсүз түрдө. Кокус ажыраша турган болсо да. Ошон үчүн ынтымак күчтүү болгон, ажырашпай жашашкан негизинен.